Assalamu alaikum, hurmattуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биздин коногубуз коомдук саясий ишмер Мелис Мырзахматов болмокчу. Саламатсызбы, Мелис мырза? Салам алейкум. Биздин чакыруубузга эми биздин каналыбызды чоң канал катары көрүп келип бергендигиңизге биринчиден өтө чоң ыраазычылык билгизебиз. Мындай деңгээлдеги биринчи мына менин көрөрмандарым дагы сүйүнүшөт. Берүү болот буюрса. Биздин сизге бир нече суроолорубуз бар. Биздин канал көбүнчө ушул коомдук саясий окуяларды, геосаясат ушулар боюнча талдап келебиз. Азыр мына көрүп жатасыз, биздин Кыргызстандын ичинде дагы бир топ саясий чоң маанидеги окуялар болуп жатат. Экономикалык кандайдыр бир кырдаалдар жаралууда, өзүңүз байкагандай. Мына ушул биздин мындай алалычы, ички жашообузга, ушул турмушубузга сырткы азыр геосаясатты дагы көрүп турасыз. Ушул кырдаалдын кандай таасири бар? Деги эле дүйнөдө кандай окуялар болуп жатат? Биздин мамлекет кандай даярдыктарда туруш керек? Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Рахмат Бакыт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Мен Бакыттын суроосуна жооп берүүгө аракет кылайын. Сиз айтып атпайсызбы, кандай таасир этет деп? Азыркы мезгилде мына 2 жылдан ашыгыраак убакыттан бери түздөн-түз таасир этип баштады. Дүйнөлөгү болгон окуялардын баардыгы мына дүйнөлүк логистиканын бузулушу, энерго кризис, экономикалык кризистер бүгүнкү күндө дүйнөдө кризис мындай бир таасир этпеген мамлекет өзү жок. Эң ошол үлкөн мамлекеттерди же өнүккөн деген Европа өлкөлөрүн алайлы, керек болсо Кытайды деле алайлы. Дүйнөдөгү бүгүнкү болуп аткан оош кыйыштар баардык дүйнөдөгү элдерди, мамлекеттерди таасирин тийгизип жатат. Ошол ичинде бизге дагы мына баалардын өсүшү, энергия күйүүчү дейбизби, электроэнергия дейбизби, ошолордун бааларынын өсүшү бул дагы түздөн-түз ушул кризистин таасири. Эми биздин өкмөт эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деген суроого эми өкмөт да колуна келген өзүнүн аракеттерин жасап жатат. Бирок кризис, ошол дүйнөлүк кризис кууп жетип алып атат. Үлгүрбөй атабыз дегендей да. Мына күйүүчү, майлоочу майларга болгон эле баанын кескин кымбатташы, күнүмдүк керектелүүчү товарга болгон баалардын кымбатташы. Башкача айтканда, кандай гана чаралар көрүнбөсүн, ал жетишсиз. Мына Европаны көрүп атасыз. Мына бизде ошол эле кара май, солярка көптөгөн Европа өлкөлөрүнөн арзан. Бирок биздин Европа менен салыштырып болбойт. Биздин коом, биздин калк ошол азыркы бааларда кымбат да. Ал эми мына энергияга болгон баа, ошол энергия согуштар дейбизби. Эми түздөн-түз атап койсок болот, ошол энергия ресурстарга болгон согуштар. Батышында деле, чыгышында деле болуп аткан ошол энергия ресурсторго ээ болуу. Нефти чыгып атса, мурдагы эле көлөмдө чыгып атса, мурдагы эле эле акыйкат кавычках бөлүнүп атса, эмнеге андай дегенде, мына азыр цифровизация кылымы деп атабыз. Цифра акчасы деп атабыз. Цифровой деньги, да? Санарип акча. Санарип акчасы деп атабыз, биткоин деп атабыз. Булардын баардыгы энергияда көп талап кылынган, энергиядан алына турган оокат да. Ошо биткоиниң деле, башкасы деле, да. Ошон үчүн көп мурдагыдан 10 эсе, керек болсо 100 эсе көп
Энергия талап. Энергия талап кылынат. Себеби дүйнө ошол санарип акчасына өтөбүз. Ошон үчүн бизде дагы бир канча мыйзамдар кабыл алынды да. Санариптик акчага өтүү, санариптик эсеп кысапты контролдоо боюнча бизде дагы бир канча мыйзамдар өттү уже. А дүйнөдө да ошондой болуп атат да. Ошондуктан мынабы энергияга болгон дефицит, энергияга ээ болуу бул дүйнөлүк гегемонияга алып келет деген мына түшүнүк эмес, формула. Ошон үчүн мына дүйнөдөгү Иранда болуп аткан, Венесуэлада болуп аткан. Бул баягы саясий кырдаалды өзгөртүү эле эмес, бунун башка кызыкчылыктары бар деңиз. Эми сөзсүз, эми мындай да. Мен ачык эле айтайын, мени мейли критикаласа, демократия там, сөз эркиндиги бул ширма. Бул ошол империалисттик өлкөлөр бетине кармаган, ошону менен мына улуттук мамлекеттерди талкалап, жок кылып, анан алардын ресурстарын басып алуу боюнча бул курал. Ошол эле мамлекеттерде эч качан эч убакта сөз эркиндиги болгон эмес, демократия болгон эмес, азыр да жок да. Дүйнө баягы бир полярдуулуктан көп полярдуулукка өтүү процессинде турабыз да, али өтө элекпиз. Ошон үчүн дөш шаарлардын ортосундагы баягы тиреш, Кытай, Америка, Россия деп да. Эми сиз ушунчалык баягындай кескин суроолорду берип атасыз. Окурмандарга, көрөрмандарга мен ачык эле айтайын, бул кризис көпкө созулат. Эң оптимисттик көз менен караганда бирок 10 жыл дагы. Мен 2020-жылы 5-10 жыл деп айткан элем. Андан бери 5 жыл өттү, азыр дагы мына картина көрүнө баштабадыбы? Картина көрүнө баштаганда уже 10 жыл бер жагы. Себеби дүйнөнү устукандап бөлүп үлгүрбөй атышат. Ошого жетише албай атышат. Дүйнөдөгү болуп аткан процесстерди караганда биздин Орто Азия бир топ саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы мен сизге баса белгилеп айтайын, стабилдүүлүк десек болот. Бирок ошол апаат бизге жакындап келет. Интернет желелеринен немелерин, ой, Ормузда моундай болуптур, Йеменде моундай болуптур, Иранда моундай болуптур, Украинада моундай болуптур деп атсак, 1 жыл мурун, 6 ай мурун ошол апаат Каспийге келип калды. Каспий тетиги жерде жакындап, бизге жакындап келе жатат. Көрдүңүздөр да, Каспийдеги танкерлерди жардырышты. Согуш демек Каспийге чейин келип калды дегенди билгизсек болот. Экинчи жагынан мына Бадахшан, Афган Бадахшанындагы кырдаал аябай оорлошуп баратат. Афган Бадахшан деген могу биздин Бадахшандын бир дөңдас, бир тоонун ар жагы Афган Бадахшан болуп турат. Ошондуктан дүйнөдөгү кырдаал тынч эмес. Азыр тынчый турган мындай түрү жок жакын аралыкта. Ошого биздин эл, журт, коом, өкмөт баарына даяр болуусу. Даяр туруш керек деңиз. Анда бизде коомчулукта Мелис мырза ар түрдүү көз караштагы адамдарыбыз бар экен. Мен ушул дайыма эле ушул дүйнөлүк кырдаал боюнча сүйлөйм. Анан кээ бири бир тарап, кээ бири экинчи тарап. Сиздин оюңуз боюнча ушул мына Орус-Украин согушуна келеличи, ушул Европадагы азыр эң бир 5 жылга жакын болуп калды, кан төгүлүп жатат. Бунун түпкү келип чыгуу себептери бул чыкпай коюуга мүмкүн беле же бул сөзсүз ушинтип келип отуруп апогеясына жетип бул боло турган нерсе беле? Ушул Орус-Украин согушуна бир өзүңүздүн эксперттик бааңызды берсеңиз. Мындай да, мына сиз айтып атпайсыз, биздин коомдо ар түрдүү ойдогу, ар түрдүү пикирдеги адамдар бар экен деп.
Анын жаралышынын себеби бизде маалымат жетишсиз. Маалымат жетишсиз. Мен көп байкайм, биздин көрөрмандар, биздин интернет колдонуучулар ички гана саясатты, кайсы бир саясий личносттун айланасында гана. А биздин турмушубузга, тиричилигибизге, могу дасторконубузга түздөн түз таасир этип соккуруп аткан сырткы процесстерди биз кээде көз жазымдан калтырабыз да. Эми сиздин сурооңузга келсек, Орус-Украин согушу деп атоо бул эми дагы ширма да. Бунун түбү абдан терең. Экинчи дүйнөлүк согуштан бир аз өткөндөн кийин эле ушуга даярдыктар, ушул нерселер башталган. Керек болсо 80-90 жылдарда эле бул согуштун пландары иштелип чыккан. Ошондуктан Украинада эки жолу баягы түштүү революция болду. Башкача айтканда бийлик алмашуу болду. Ошол батыштын колу менен. Андан кийин мындай да бул Орус-Украин согушу деп атоо мындай бир түркөйлүк десек да болот, башка десек да болот да. Мындай тергеп айтып атышкандай да. Ачык эле айтыш керек. НАТО менен Орусиянын согушу. Тек гана Украинанын аймагы плацдарм катары тандалып алынды. Тандалып, ошол жерди тандап алып, анан ошол жерде күч сынашуу болууда. Эми бул келишимдердин, башкалардын маани маңызына токтолсок абдан узак сөз. НАТО менен Орусиянын ортосунда НАТОну кеңейтпөө боюнча келишимдер бар, Горбачевдун убагынан бери. Бирок ал келишимдер сакталбады. Негизи эле батыш дегенде бул жерде же француз, же англис, же немец эмес, бул жерде башкаруучу топ, дүйнөнү башкарган топ, көмүскө өкмөттөр, теневая правительство деп коебуз. Deep State. Алардын максаты ушул күчтүү ядролук держава болгон Орусияны талкалоо. Аны менен ресурстарын бөлүп алуу, ар кандай экономикалык, конституциялык реформалардын жыйынтыгы менен аны жасап чатышат. Орусиянын ошол ресурстарын ташып кетүү, башка процесстери 90-жылдардан эле болуп атат. Бирок ошол да жетишсиз болуп атат. Дүйнөлүк гегемонияга жетүүнүн бир жолу. Ошол Украина элин пайдалануу. Тиги согушкандарды украиндар аз жалданма, жалаң башка улуттагы адамдар, жеке кызыкчылыгы бар адамдар, финансовый кызыкчылыгы бар адамдар да баягы патриотизм деген ширманы кийип алып, анан дүйнөгө жар салып ошондой маселе болуп атат. Эми ошол эки бир тууган эл ушуга барбаш керек эле. Бирок барышты. Бул жерде кимди ким колдонгону, кандай упай алганы кийин тарыхта баары бир жазылат. Эми ошол дүйнөнүн бир четинде болуп аткан, Европада болуп аткан жаңжал, кандуу согуш мына бизге таасирин тийгизип атат. Канчалаган эр азаматтарыбыз азгырыкка же акчага алданып ушул жактан курман болуп сөгүп келип атат. Биздин логистикага таасирин тийгизип атат. Ошол эле биздин негизги экономикалык партнерибиз болгон ошол эле нефтини, немени, күйүүчү майларды алып турган Орусиянын бүт системасы, инфраструктуралары көбү талкаланып, мына бүгүн бизде ошол күйүүчү майлар кымбаттап атат. Күйүүчү май кымбаттады деген кеп күйүүчү майдан эмес, аны вытекающие последствиялери бар. Анан ошол продукты кымбаттайт. Баары. Айдоо себүү кымбаттайт, оруп жыйноо кымбаттайт. Коюнчу деги эле баардык нерсеге бул түздөн түз таасирин этет. Жашоо кымбаттайт.
жашоо кыймматтайт. Эми ушундай шартта өзүңө сак бол, когоңушуңа урутпа деген макал бар да. Бизде Биз туура жыйынтык чыгарып. Биз туура жыйынтык чыгарып, биздин өкмөттөн көз карандысыз процесстер жүрүп жатат. Демек биз өзүбүздүн тиричилигибизди чыңдашыбыз керек. Мына айрыкча агрардык саясатыбызды туура жолго коюшубуз керек. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча кечиктирилгис чаралар кабыл алыныш керек. Керек болсо ушул агрардык программаларга бүт элди журтту мобилизация кылыш керек. Идеологиябыз ушуга багытталыш керек. Себеби дүйнөлүк эксперттердин айтуусу боюнча дагы, ООНдун прогнозу боюнча дагы, менин жеке көз карашым дагы кийинки жылдан, мына жылдын аягына кийинки жылдан эселеп кымбаттайт. Кымбаттайт. Ошол эле Украина дүйнөдөгү мынабу тамак аш майы, суу май дейбизби, ак май дейбизби, ошонун дүйнөдөгү эң чоң поставщиктердин бири болчу. Мына Казакстан буудай боюнча. А бирок бүгүнкү күндө Казакстандын өзүндө ошо күйүүчү, майлоочу каражаттардын дефицити байкалып атат. Биз буудайды ушул көбүнчө Казакстандан алабыз да. Россияда айыл чарбасы аябай жабыркап жатат. Ошондуктан биз ички ресурстарды көбүрөөк пайдаланып, керек болсо ар бир жаран ошо буудайы болобу, картошкасы болобу эгип бир өзүнө запас кылыш керек. Кийинки жылдан эң эле азаптуусу, коркунучтуусу, бизге кыйынчылык туудура турганы бул азык-түлүк коопсуздугу. Азык-түлүк баасы аябай кымбаттайт. Анан кымбаттап токтоп калбайт да, бул кымбаттап кете берет. Жылдан жылга. Мелс мырза, анда дагы бир мындай эл аралык кырдаал боюнча бир суроо берейин сизге. Мына Американын президенти Дональд Трамп өткөндө Түркиядагы НАТОнун саммитинде Владимир Зеленскийге абадан коргонуу Патриот системасынын лицензиясын, мындайча айтканда, Украинанын аймагында чыгарууга уруксат деди. Соңку эле күндөрү дагы Сауд Аравиясына уранды иштете турган технологияларды, мындайча айтканда, уранды тынчтык жолу менен иштетүүгө уруксат беребиз, мындайча айтканда, ядролук программаларга уруксат беребиз деп, өнөктөш болобуз деп айтып чыкты да. Эми балким бул жерде озуп жаткандыр, орустар же Кытай өнөктөш боло электе биз өнөктөш болуп кетели деп. Деги эле ушул Трамптын мына ушул өңдүү сунуштары канчалык деңгээлде ишке ашат? Сауд Аравиясына Израиль каршы болуп турат. Ошол эле Патриот системаларынын берилиш бербелишин кайра эле өзү башкача сөздөрдө айтты. Ушул боюнча дагы кичине айтып берип койсоңуз. Мен эмес, дүйнөдөгү акылдуу көрөгөч инсандар айтып атпайбы? Ал кишини декорация катары эле көрүп атышат. Бир жерге барып бир нерсени айтат, анан тиги көлөкөдө кожоюндардан жеме угат, эртеси күнү кайра ошол айткандарын түздөп оңдоого же жокко чыгарууга шашыртыш аракеттерин көрөт дегендей. Эми ал системаны, Украинанын Патриот система, абадан коргонуу системаларын ошол өндүрүшү Украинанын аймагында жөнгө салуунун өзү жомок да. Себеби күнүгө бирден, экиден ошол Американын базаларын, учебный окуу базаларын, башка складдарын Украинанын аймагында Орусия бомбалап атат. Анан ал 5-6 ангар куруп туруп эле, анан Патриотты чыгара кое турган нерсе эмес да, ал абдан илимий техникалык жагы бар. Башка шарттар керек. Ал бүгүнкү шартта такыр мүмкүн эмес. Ошо Трамп кийинки интервьюсунда ошону тастыктады абдан неме деп. Анан алар
Жалпы эле максат Украина эли ушундай бир байып кетсин, же ушундай күчтүү болуп кетсин деген саясат жок. Ошогонун өзүнө ишенгендик апендичилик. Бул жерде максималдуу түрдө Украина элин жок кылуу. Мурда бир тараптан геноцид болсо, кайсы бир жерди бошотуу, аймакты бошотуу же сүрүп чыгаруу. Азыр эки тараптан Украина элин талкуулоо, жок кылуу, качырып жиберүү же өлтүрүп коюу массалык ошондой саясат жүрүп аткан мезгилде анан Украина элине баягы дүйнөдөгү эң алдыңкы технологияны берип, анан ошол жерден өндүрөбүз деген өзү жомок. Ал эми Саудия боюнча дагы аны да жомок деп атасак болот да. Кандайдыр бир ошол эле кошуна мамлекет Иранга жабык, запрет ага мүмкүн. Эки жүздүү баягы саясаттын жыйынтыгы да сөз түрүндө болсо деле да. Иран деле айтып атпайбы, биз ядролук курал үчүн эмес, бул тынчтык, граждандык багытта колдонобуз буну десе, ага макул болбой бомбалап атышат. Анын кошунасы болгон Саудияга сиздерге буруксат дегендей кеп да. А бирок кептин түпкүлүгүндө Саудияга дагы андай нерсе көрүнбөйт. Түпкүлүгүндө да не светит. Болбойт деңиз. Болбойт. Израиль ага жол бербейт. Израиль бүгүнкү күндө толук бойдон Европарламент, Евро биримдигин, Американын сенатын кукладай эле башкарып жатпайбы, аны көрүп атпайбызбы? Анда Мелис мырза, ошол Түркиядагы саммитте Дональд Трамп мен ушул Эрдоган досумду сыйлаганым үчүн эле келдим бул саммитке. Мен деп аябай баркын көтөрүп, анан Эрдоган ал киши менен эң заманбап Американын алдыңкы учагы F-35 деген самолетторду, учактарды өзүнүн куралдуу күчтөрүнө ала турган болуп, тигилер макул болуп, анан мурдакы S-400 деген абадан коргонуу жана сокку берүү ракеталарын башка жака беребиз деп ушундай дагы сөз болду да. Анда демек НАТОнун мүчөсү булар, билесиз, Түркиянын эң күчтүү армиясы бар. Ага ошо сиз айткан Израиль карамандай каршы болуп турат. Экөөнүн ортосунда каршылык бар. Ушул учактардын тагдыры кандай болот? Келеби же келбей калабы? Мындай да, эгер мондай дүйнөлүк картаны карасак, бул азыр Батыш Европасынын СМИлери баардыгы ой, Россия 3-чү дүйнөлүк согушту баштайт, Россия Европага басып кирет деп жерлерин казып, чегараларын орнотуп, танкага каршы баягы чуңкурларды казып, тиги Германия болсо керек болсо толук аскердик даярдыктан өтүп ошондой болуп эле дүрбө басышпайбы? Ошондой шартта бул НАТОдагы экинчи күч. Турциячы. Түркия. Баягы этият шарт дегендей Түркияга дагы тил эмизип, укча эмизип туруп атат да. Бере элек азырынча. Түркия эгер НАТОдо чыгып кетсе же жардам бербей койсо, буну биз көрбөдүкпү тиги Босфорду жаап койгондо. Европадагы НАТО мүчөлөрүнүн бир тобу алсыратат да. Керек болсо боеспособностун түшүрүп таштайт да. Анан эми мен такыр мен көп менен сүйлөшүп калганда айтам да, келечекте ушу 50-жылга чейин жакынкы чыгыш деп коелучу, чыгышта Европа чыгышта ошо эки мамлекет ядролук куралга ээ болот. Бири Иран, экинчиси Түркия. Түркиянын Эрдоганды эмнеге ал жакшы көрөм, сүйөм, күйөм деп атпайбы эми мындай кыргызча айтканда. Анын баардыгы Кара деңиз акваториясында да аскер дениз күчтөрү жагынан, башка күчтөр жагынан керек болсо Орусиядан бир топ күчтүү Түркия. Түркия бүгүн ошол Америкага керек.
Anglo-Sakslarga, Anglişanlara gerek. Türkiye askerdik jihadda abdan güçlü memleket. Бирок коңшу катары Израиль алсырашын каалайт. Бир Израильге ишенип Түркияны алсыратып коюу калган НАТО мүчөлөрүнө чоң риск. Чоң тобокелчилик. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө, жакынкы күндөрдө дагы ближайший будущем булар Эрдогандын алдысына таптап турат. Мамиле кылып, дос болуп турат. Бере калышы кыйын деңиз. Жок, аны ар кандай шылтоолор менен созуп, ар кандай шылтоолор менен. Түркияны Европа Кеңеш Союзуна киргизбей койгон сыяктуу эле бул дагы. Ошондой эми канча жылдан бери, ондогон жылдардан бери эле кире албай атпайбы, ошондой эле. Аны тиги түрк туугандарыбыз жакшы түшүнөт. Эрдоган аны билип эле турат деңиз. Билип эле турушат. Мелис мырза, эми мондай да. Эрдоган менен же Путин менен Трампты салыштырып болбойт. Трампта жакынкы күндөрдө шайлоо болот. аралык шайлоо, ортолук шайлоо. Президент болуу кийинки срокко, кийинки убакка, кийинки 5 жылга же болбойбу. Ал чоң суроо, аябай чоң суроо. Ошондон келген коноктой сиздики туура, сиздики жакшы дегендей эле кеп. Эрдоган болот. Путин кайра шайланат. Лукашенко кайра шайланат. Аятолла Трамп айтып кое берсе жарашат деңиз ал. Аятолла кайра шайланат сөзсүз түрдө. Бул тиги Синзипин шайланат кайра. Трамп чоң суроо жаратат да. Анын баарын Эрдоган мыкты түшүнөт деңиз. Аны мыкты түшүнөт. Дагы бир суроо эми Каспий аскердик аракеттер театрына келе турган болсок, мына кечеги күnkү Вашингтондогу жолугушуунун алдында Зеленский Ирандын коммерциялык соода кемесине дрон менен сокку урду. Ага чейин 1-2 жолу Каспий турба өткөрүү консорциуму КТК деп коет экен. Жанагы батышка Шеврон фирмаларына кете турган турбаны дагы соккуларды урган. Бул мындайча айтканда сиз айткандай биздин эми Каспий деңизинин Түркмөнстан, Казакстан, ошол эле Иран, Орусиянын ортосундагы деңиз ушул жака сиз айткандай аскердик аракеттер башталып жатат да. Ушул Зеленскийдин бул аракеттери чоң бир стратегияга негизделгенби же мен кече күнү айттым эле, бул жөн эле баягындай бир ойлонулбаган эле ошол бизнесмендердин өзүнө дагы, Шеврондорго дагы жакпаган? Жок, бул баардыгы пландагы, акылдашылган, макулдашылган нерсе. Себеби Американын авиациясы Бендера басты, потту. Бомбалап атпайбы. Как раз биздин Казакстан ошол жерден нефти түшүрүп жүктөй турган базаны талкалап атат. Зеленский дрон менен чабуул жасаса, учак менен бомбалап атат. Так ошо бизге, биздин логистикага уруп атпайбы Орто Азиянын. Демек ошол согуштун аймагы чоңоюп, кадимгидей. Аймагы чоңоюп, мына Түркменистан менен канча, Иран тараптан дагы, Америка тараптан канча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Канчалаган убадалар Түркменистандын МИДи аркылуу, президент аркылуу жаңылыктардан чыгып атпайбы. Башкача айтканда, интенсивдүү сүйлөшүүлөр уже ушул Түркменстан бийлиги менен жүрүп атат. Себеби Түркменстан менен Иран чектеш. Түркменстан менен Өзбекстан чектеш. Биз чектеш болуп калабыз. Ошондон баягы акватория жайылып эле бизге карап келе жатат. Буну биз моюнга алышыбыз керек жана чараларды көрүшүбүз керек. Бул Бадакшан деле айтып атпайбы. Мына кечеги күнү талиптердин башкы штабынын башчысы Бадакшанда жүрөт. Аябай куралданган оппозициялык топ деп атабыз. Эми ал оппозициялык эмес, атайын ташталган топ.
бара эле айтылып атпайбы? Мынау Eagle дейбиз, башка дейбиз. Жакынкы чыгышта Eagle бардык мамлекеттерде террор уюштурат, жардырат, коркунуч туудурат, бир гана Израиль. Израилде жок. Ошондо баягы эл аралык мындай коомчулукта ушундай бир маани, ушундай бир сөз таралат. Eagle'ды тиги Израиль түзгөн окшойт дегендей. О, жанагы Изилдин согушкерлери деле жаралар болсо ошол Израилде дарыланып атпайбы. Хуситтерди Иран түзгөн дегендей. Прокси. Тиги талиптерди Америка, Россия түзгөн дегендей эле пикирде. Ошондон бул эл туура билиш керек деңиз. Ошону билишибиз керек. Анан биз бензин кымбаттады, тиги министр начар иштейт экен, же болбосо моундай тигини отставкасын талап кылыш, тиги губернаторду жок кылыш керек дегендей элде пикир да. Шамал кайдан келет? Дүйнөлүк процесстердин бизге болгон таасири кандай болот? Шамал каяктан келет дегендей бир ошо элге көбүрөөк маалымат бериш керек да. Ошондо ак карасын билип калат. Пайда зыянын билип калат. Кээде бул Американын жугундукусун ичет, Америкадан акча алат. Ошол эле эмес да, Америкадан өзүбүз алабыз. Америкага барганда эңсейбиз. Өкмөтүбүз тынбай кредиттерди алып турат. Кытай жаман, Кытайдан да кылыш керек дейбиз. Экономика, биздин экономикага негизги салымды Кытайлар кошуп атканын билбейбиз. Анан орус кул деген сөз бар. Мына орус бербей койсо ишибиз аябай начар болот экен. Ошондон эл, халк, коом каяктан эмне биз пайдаланып атабыз? Бизге эмне келет бизге? Ошонун бардыгын элге жеткирип туруш керек. Ошондо гана эл саясий жактан көз ачылыш керек. Ак караны ошондо билип баштайт да. Анда сөзүңүздөн кармайын, сизди Мелис мырза, мына сиз деле чоң кызматтарда иштедиңиз, чоң мамлекеттик, коомдук, саясий ишмерсиз. Сиздин дагы балким мына ушул азыр элге түшүндүрө турган убагыңыз болуп тура турган. Анча мынча келсек, ушундай кылып биздин суроолорубузга жооп берип турумуз. Мына өзүңүз сөз учугунда айта кеттиңиз, кийинкиде ички саясаты деп буйруса дагы бир ички саясат боюнча, башка нерселер боюнча сүйлөшөлүк. Анда биздин мен дагы бир кичине сүйлөп коеюн, анан сиз мына Мелис мырза азыр айтты, биздин эл көп эле түшүнбөй баягы ким кайдан чыгып атат. Жана Игил демекчи биздин канча жарандарыбыз ошо Сириядагы жанакы ислам мамлекети деген бир мамлекет деп өздөрүн аташкан ошол нерсе пайда болгондо көп жарандарыбыз ошол жака кетип калды түшүнбөй. Анан ошол сиз айткан кимдер каржылаганын, кимдер ойлоп чыгарганын билбейт. Анан жөөттөр анан мындай дешип ардекени айтып, анан бир нерсени айтышат, анан көпчүлүк адамдар өздөрү түшүнбөй калат экен да. Мелис мырзанда сизге дагы бир жолдор ыраазычылык билгизебиз. Коомчулукка айта турган сөзүңүз болсо. Убакыт бөлүп келгениңиздер. Элибиз журтубуз тынч болсун. Токчулук, молчулук болсун. Элибиз мээнеткеч болсун. Баарыбыз ак жүрөк болойлу. Ким мээнеткеч болсо, ал адам ак жүрөк болот. Жалкоо болсо, ал кара мүртөз болот. Сиздин ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат, сизге дагы рахмат, түшүнтүп келип берген.